уюштуруп жатканыңарга силерге чоң рахмат. Мына Талас мамлекеттик университети ушинтип сунуштап сурап жатат агай деп Салтанат Бейченова биздин ошо Таластагы шакиртибиз эң Талас боюнча эне мектеби, разак таануу, айем боюнча чоң уюштуруу иштерди жасап жүргөн Салтанат мага кайрылгандан мен макулдук бердим. Мына азыр Кудайга шүгүр баш бул жерде Салтанат катышып отурат. Салтанат деген жанагы Таластан болот. Бирок Кыргызстандын 7 областына айем өзүн өзү тарбиялоону жаштар студенттерге жайылтуу боюнча эң сонун эмгекти жасады да. Мына жерде өзүн өзү тарбиялоонун багыттары бар. Ден соолугуну тарбиялоо, иманını tarbiялоо, пейилини тарбиялоо, кесипкөйлүккө тарбиялоо, адамгерчиликке тарбиялоо, эстетикалык жактан тарбиялоо. Бүгүнкү күндө эң зарылы ымала маданиятына өзүн өзү тарбиялоо. Бизде мына ымала маданиятына тарбиялоо. Азыр социологдордун дүйнө боюнча аныктамасы боюнча ар кандай бизнесмендин, лидердин, ишкердин, жетекчинин ийгилигинин 70-80% культура общениядан, ымала маданиятыдан көз каранды экен. Бизде ымала маданияты жетишпейт. Ошонун дагы тарбиялоонун жолдору жөнүндө мына бул экинчи бир чоң блок болсо, үчүнчү мына студенттерге Нурсултандын сунушу боюнча айтып атам. Эми бул кыска убакыттын ичинде биз көп нерсени айта албайбыз. Бирок мына Салтанатта бир жакшы сапат бар. Агай, сиздин китептериңизди, сөздөрүңүздү мен 9 жолу кайтадан окуйм. Сүйлөгөндөрүңүздү жазып алам дагы 9 жолу кайтадан угам деп. Анткени мен адабий чыгарып айтпайм да. Жана Нурсултан өтө эле туура айтыптыр. Мен коштоп сүйлөп, оюмду айтып турам дедим эле. Бирок мындай кичине катаал айтып. Салтанат эже, пикирлериңиз үчүн Салтанат, рахмат сизге келип катышканыңызга. Анан сиз дагы мына Таласта эле эмес, Салтанатты 7 Дубан Кыргызстан билип калды. Анткени дал ушул санарып технология аркылуу слайдтарды жасап, видеороликтерди жасап, эне мектеби айем өзүн өзү тарбиялоо боюнча эң көп популяризация кылган, эң көп элдин арасына ушу жаңы идеяны, инновацияны жайылткан кыргыздын кызынын бири мына ушул Салтанат болуп эсептелет. Кыргызстандын 7 Дубаныдан тынбай кайрылуулар чыгат. Салтанат бизге айемди жөнөтүп кой, слайдыңды жөнөтүп кой, көркөм окуянын жөнөтүп кой деп. Мына азыр Кадамжайдан бир инсан акын эне мектеби боюнча ата-энелер сиздер үчүн боюнча ыр жазган экен, ошону дагы көркөм окуп, азыр бүт баары жокто ошо талкуу болуп атат. Салтанат сиздин мындай бир ак ниет менен билим берүүгө кылган кызматыңыз анан санарыпты эң мыкты өздөштүрүп алып, ошол эле убакта кесипкөйлүк өз предметиңизди дагы жакшы өздөштүргөнүңүз башка жаш мугалимдерге үлгү боло турган деп ойлоймун. Рахмат сизге. Сиз дагы Кудай кааласа эң жакшы алкыштардын, ыраазычылыктын бир ээси боло турган татыктуу инсансыз. Мен өзүмдүн Таластагы шагиртим деп сыйлыктанып жүрөм сиз менен. Рахмат. Рахмат, Салтанат энин да жылуу пикирлери, аткарган иштерине дагы да албан ийгиликтерди каалайбыз. Салтанат